Саламатсыздар, урматтуу каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн кандай ушул жаңылыктарды карайбыз. Эң негизги Трамп Путинге жини келиптир да, жини келип туруп, мен Путинге аябай жиним келип атат деген сөздөрдү айтыптыр. Бирок бул Трамп азыр эле Путинге каршы баягы флот, авианосецтерди жиберген эмес. Бул деген негиз жөн эле сөз да. Бирок карайлы, эмнеге Трамп ушул Путинге кыжыр келгенин. Ар бир маалыматты албетте текшерип алыш керек. Бул видеодо маалыматтар менен мол коштолгон. Ошон үчүн ал маалыматтар боюнча өтүп, текшерип коюңуздар, жаңылыкты окуп коюңуздар. Бул видео булактар менен бекемделген да. Албетте Трамп биринчи алгачкы ирет 3-чү мөөнөт жөнүндө сүйлөшүп баштады. Бул деген дагы 4-чү жолу президент шайланам деп атат. Ушул жерден баягы жогорку сот ага каршы чыгып атат. Жогорку сот айтат, болбойт деп. Бирок конституция боюнча эгерде ал вице-президент болсо, мисалы үчүн ушул өзүнүн Венстин ордуна Венсти президент кылып туруп, анан Венс бийликтен кетип калса, кайсы бир себептер менен, өзү ыктыяр менен, анда ал дагы бир 3-чү мөөнөткө вице-президент катары президент болуп калат. Конституцияда ушундай механизм бар да Америка Штаттарында. Бирок конституциялык сот айтат, биз ага каршы чыгабыз дейт, анткени бул деген мындай өтө чоң лазейка болуп кетет. Негизи конституциянын беренеси боюнча бул нерсеге каршы өкүм чыгаруу боюнча дагы беренелер бар дейт да. Ошондой жогорку сот буга каршы чыгып атат. Эгерде карасак, 1951-жылы оңдоо конституцияга киргизилген. Ал оңдоону колдонсо болот да неге. Анан Трамп дагы айтып атат, эгерде баштан айла келсе дейт, конституцияны өзгөртсө болот деп атат да. Бирок кандай, мен 3-чү мөөнөткө кала турганымды айтпайм деп коюп, прессага ушинтип койду дагы. Анан албетте ошо нерсе кандай болуп кетери дагы азырынча толук ачыла элек да. Бирок билебиз, биз деген сонун билебиз. Бул мурунку СССР өлкөлөрү конституцияны кааласаң ар кандай өзгөртүп салса болот. Негизи Джо Оглс деген ушу сенатор Трампка жок сунуштап атат. Жок, бул ушунча улук киши, ушунча сонун киши келгиле мында 3-чү жолу президент кылабыз дейт да. Албетте критика аябай чоң болуп атат, тарапташтары да колдоп атат. Бир четинен анын баягы атаандаштары да аябай катуу ушул нерсеге жармашып алып, прессадан аябай баягы кир төгүп атат да. Өтө татаал өзгөртүүлөр керек. Жарандык согуш ачыш керек, же болбосо улуттук биримдик керек. Мисалы үчүн 2-чү дүйнөлүк согушта Франклин Делано Рузвельт деген келгенде президент, ал 4-чү сыйра шайланган да. Бирок ал жерде бул улуттук биримдик болгон жана эрежелерден сырткары кылышкан да бул нерсени. Албетте азырынча ушундай абал. Ошо Трамп Путин менен телефондон сүйлөшүп, алгач айтып аткан, ой сонун сүйлөштүк, баары сонун, баарына жетиштик, аябай жемиштүү, мөмөлүү болуп атат бул сүйлөшүүлөр деп аябай көп сөздөрдү айткан. Биз деген бүт койгон максаттарга жетип атабыз дейт. Тынчтык жакында орнойт деп туруп, анан кайра Путин менен айткан пландардын баарын четке кагып салды. Тынчтыкка көнгөн жок. Зеленскийге да аябай жини келип атам. Зеленский өзү НАТОга Украинаны киргизем дейт. Эч качан Украина НАТОга кирбейт. Зеленский бийликтен кетиш керек. Бирок Путинге мен аябай жиним келип атат деп айтты интервьюсунда да. Бул эмнени билдирет? Азырынча эчтекени деле билдирбейт да. Бирок украиналык албетте пропагандасы жанданды. Азыр Америка Штаттары ошол Орусияны жок кылат, сүрүп салат, чаңын сапырат деген сөздөрдү жаза башташты. Бирок Трамп жини келгенин көрсөтсө дагы баары бир жалпы позицияны өзгөрткөн жок Орусия боюнча. Азырынча мен деген эч кандай баалабайт элем да, эч кандай бул жөнүндө божомол айтпайт элем. Азырынча эчтеке өзгөрө элек. Бирок Трамптын көңүлү калып атканы билинип жатат да. Биринчиден, Путин аябай тажрыйбалуу ушул переговорщик, дипломат болгондуктан, эгер Америка Штаттарындагы сенаторлор айткан сөзүндө эле, же европалык саясатчылар айткан сөзүндө эле, Путин Трампты мурдунан кармап алып, стөлдүн үстүнө сүйрөп атат дейт да, мындай. Сүйрөп атат деп айтышты да. Бул эмнени билдирет? Бул деген Трампты оюнчуктай эле ойнотуп атат да Путин. Ушуну билдирет да. Мындай эч кандай баягы Трамптын планына кирген жок Путин. Бир гана ушу Трамп өзү Путиндин планы менен кетип баратат деген сөз да. Бул биринчиси. Экинчиси, Зеленский шайлоого даярданып атат деген маалыматтар агып чыкты.
Украинаны шайлоо өткөзүш керек деп Трамп койгондо божомолду Зеленский азыр согуш болуп атат, конституция боюнча биз шайлоо өткөзбөшүбүз керек деп айткан болчу. Ошонун аркасы менен коомдук мындай ишмерлер Украинада сурамжылоолорду өткөргөн. Ал сурамжылоолор боюнча Зеленский 80% колдоо тапты Украинанын ичинде. Ошону Зеленскийдин командасы билип алып дейт, ошол агып кеткен булактарга караганда биз деген азыр шайлоону өткөзүшүбүз керек дейт, 80% колдоо болуп жатканда эмесе кийин утулабыз деп шайлоого камдана баштаптыр. Расмий түрдө Зеленскийдин офиси айтты, жок, эч кандай андай даярдыктарды көрбөй эле жатабыз, биз деген эч кандай шайлоого даярдаган жокпуз. Калп инсинуация, эч кандай чындыкка жатпайт деп койду. Бирок агылып кеткен материалдар боюнча дайынданып атышат, жана күтүлбөгөн жерден июньдарда, августтарда Украинада шайлоо өтүп кетет да, электрондук түрдө болот жана президент утат. Негизи жалпысынан чынчыл болот шайлоо, бирок бир 70% алгыдай ушундай алардын мындай алдын ала божомолдоолору бар экен да ушу командасынын. Зеленский Трамп менен болуп аткан келишимден баш тартканы Трампты да жини келтирди. Трамп аябай сен президент болбойсуң, сенин өлкөң НАТОга кирбейт, сенин өлкөң такыр колдоосуз калат деп эле айтып атат да. Жини келип эле күндө мындай сөздөрдү айтып атат. Анткени Трамптын сунуш кылган келишимин такыр четке кагып салды Зеленский. Аба тукум кууган карыздан баш тартып иди да. Трамп айткан, Байден берген гранттардын баары бул кредит болот. Украина айтат, биз 70-80 миллиард колго алдык десе, жок, силер деген ушул 140 миллиард Байден берген, баардык силердин карызыңар 355 миллиард болот деп Трамп айтып атат. Зеленский айтат, мен ага кол койбойм дейт. Мени анан украиндиктердин баягы тукум небере чөбөрөлөрү баары тең ушуну каргап шилеп жүрбөсүн. Мен ушундай тукум кууган карызды Украинанын мойнуна илбейм деп койду. Албетте ушундай айтуудан кийин Европа биримдик менен кандайдыр бир кепилдиктерди алып курал алгандан кийин Зеленский өзүн күчтүүрөөк сезип калды дагы. Украина эли аябай өкүнсө дагы Америка Штатсыз утулабыз, бирок баары бир ошол Зеленскийге жүрөгү мындай жылыды десе болот да. Орусиянын экономикасы кандай болуп атат эгерде карасак да, негизи ошол Трамп Зеленскийге жини келди, Орусияга жини келди. Бирок жини келгенин аркасы менен кандайдыр негиз бар, ошо кандайдыр таасир кылса болобу, мындай күчү жетеби мындай айтканда. 32 триллион доллар. Евро биримдики 27 триллион доллар. Орусияныкы 2 триллион доллар. Бирок Орусиянын жалпы ошол экономикасы Италияныкына барабар да, мисалы үчүн. Бирок алы келеби Америка Штаттарын Орусияга? Анткени Орусияда ядердик курал бар, чоң территория бар. Кантсе да туура учунбу 132 миллиондон 145 миллионго чейин калкы бар. Демек, Орусия албетте азыр мобилизация жүргүзүп атат да, аскер жетпей атат, технология жетпейт, экономика аябай оордонуп калды деп атышат. Бирок ошол расмий берген маалыматтарына карасак, Орусияныкына мындай негизделген булактарга карасак, негизи ФНБ 8 триллион рубль бар болчу. ФНБ бул деген фонд национального благосостояния, же болбосо улуттук бакубатчылык фонду деп айтса болот. Аякта 8 триллион рубль бар болчу. Өткөн жыл 24 жылы азыркы, бүгүнкү 25 жылдын башына 4 триллион рубль калыптыр да. Азыркы ушул бюджеттик көрсөткүчтөр менен Орусия бүгүнкү күнү мындай карасак дагы 2-3 жыл кенен ээн эркин согушту алып бара алат. Кенен ээн эркин дрондорду жадыра алат Украинага. Нефттер Индияга, Кытайга сатылып атат. Дүйнө жүзү боюнча сатылат. 13-14 триллион бюджети, коргонуу бюджети болуп атат. Анын ИДПнын ошон үчүн Орусия өзүн жакшы дагы 2 жыл сезет да. 26 жылдын аягында 27 жылда гана кризис болот. Ал кризиске чейин дагы ким билет, же хан өлөт, же эшек өлөт дегендей да, баягы апенди боюнча ылакапта эстегенде. Ошон үчүн азыр Трамптын алы келбейт. Трамптын 27 жылга чейин Трамптын алы келбейт. 27 жылда эгерде Кытай Тайванга кол салса, көп серепчилердин прогнозу боюнча Америка Штаттары ошол жерге алаксыйт, Орусия дагы кандайдыр бир абалын табышы ыктымал. Ошон үчүн бийлик алмашмайынча Орусияда эч кандай согуш токтоо, же болбосо элита өзү Орусияныкы чечимди чыгармайынча согуш токтотосу деген эч кандай согуш токтотуу мүмкүн эмес сырттан. Бир гана ядердик куралды колдонбосо гана. Дагы New York Times маалымат чыгарыптыр. Ушул согушта дейт, ошо Орусия менен Украинанын ортосундагы Америка Штаттары абдан чоң
катыша алган дейт да. Түзмө-түз операцияларды пландаштырылган. Германиядагы ошо Висбаден деген базасында отуруп алышып, Орусиянын кайсы объектин жардырабыз, украиналык ракеталар менен каякта аскерлер бар, эмне кылабыз, кайсы складтын жардырабыз, кай жерде аякта ядердик объекттер бар, каякта диверсия кылабыз деп ушул бүт чечимдерди америкалыктар түзмө-түз жасаптыр дейт да. Ошо Байден кезинде Трамп келери менен ал нерсе солгундады, чектетилди. Бирок Байден кезинде дейт өткөн жылдары Америка Кошмо Штаттары нак Орусия менен согушуп аткан дейт. Пландаштыруу, чалгы маалыматты берүү, объекттерди баягы дыкаттык менен аныктоо, каякта эмне кандай курал жатарын баарын украиндик диверсанттарга берүү, ушул нерсе болгон дейт. Анан ошону Америка Штаттары баш оту менен согушка кирип кеткен дейт. Эгерде ошо Украинанын колун эске албаса, Америка Штаттары түзмө-түз Орусия менен согушкан деген ушундай ой пикирге Нью-Йорк Таймс гезити келип атат да. Ошол кызыктуу болду. Азыр болсо Нью-Йорк Таймс айтып атат, Трамп келип бүт ушул түзмө-түз кийгилишүүлөрдү америкалык аналитиктердин кыскартты дейт. Азыр бир гана спутниктик чалгын маалыматты берет дейт, жана куралдарды гана берет дейт. Билгейсиздерде ушундай да болуптур. Бул нерсе албетте аябай андай сезимтал, коптуу маалымат. Анткени элестеткиле, Америка Штаттары түзмө-түз Орусия менен согушуптур да. Украинанын колу менен болсо дагы баары бир буйруктар, пландаштыруу жана атака боюнча чечим чыгаруу америкалык адистерде болуптур да. Ушундай нерсе, кызыктуу маалымат ачыкка чыгып атат. Анан ушул булактар колдонулган. Силер эмне деп ойлойсуздар? Кандай пикирге келдиңиздер ушул маалыматтарды алгандан кийин? Кандай ойдосуздар? Чын эле Орусиянын ресурсу 20 жылга жетсе, дагы 2 жылга согуш уланабы же дагы 5-6 жылга уланабы? Сиздерде кандай ой пикирлериңер бар болсо комментарийлерге жазгыла. Албетте тегеректе согуш болуп атса, жарандык экономика жабыркайт. Жарандык экономиканы колдош үчүн кошуналарыбызга дагы, ошо бүт тараптарга дагы бизнес жасашыбыз керек, өндүрүш кылышыбыз керек. Кыргызстанда бүт дүйнө жүзүндө сатышыбыз керек товарларыбызды жана тейлөөлөрүбүздү. Керек болсо башка өлкөлөрдөн акцияларды алып, инвестиция кылып, алардан кошумча киреше табышыбыз керек да. Бизнес пландоонун баштапкы кадамдары жана түшүнүктөрү ушул QR код менен катталсаңар, видео курста берилген, окусаңыздар болот, индивидуалдуу алдык болот. Сиздерге катталгыла, силерге кат жиберем 3 күндүн ичинде. Жана ушул каналды колдоп койсоңуздар болот. Мурунку каналды колдогондорго чоң ыраазычылык билдирем. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган да жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы бир тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишене алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот.